First action. Red comes to the Assalamu alaikum, урматтуу достор. Да жолу барыңыздарга салам айтабыз. Белград 23 жашка чейинкилер арасында дүйнө чемпиону Бекболот Мырзаназар уулу Даймонд Юна Фафе аттуу Гвинея Бисау мамлекетинин балбанына каршы күрөшөт. Юна Фафе Токио Олимпиада оюндарынын катышуучусу ал. Буга чейин ошол Африка континентинен Олимпиадага тандап алуу лицензиялык мелдешинде биринчи орунду ээлеген. Эми африкалык атаандаштарды биз көп учурда жеңил кабыл алабыз, жеңил ойлойбуз, бирок Юна Фафе ошол лицензиялык мелдеште бардык атаандаштар мөөнөтүнөн мурда утуп алган. Андан сырткары Олимпиада оюндарында дагы жакшы күрөш көрсөттү. Олимпиада оюндарынын коло медалинин ээси казакстандык Артас Санаевке жеңилген болчу. Бекболот Мырзаназар уулу Олимпиадага лицензия берүүчү мелдеште өзбекстандык балбанга жеңилип, тилекке каршы 3-чү орунду ээлеп барбай калган. Бирок Бекболот азыр абдан жакшы формасына келип, мыкты калуунда деп айтсак дагы болот. Юна Фафеге биринчи эскертүү берилүүдө. Былтыркы жылы Бекболот ошол Азия чемпионатына чоңдор арасында 3-чү орунду ээлеген. Быйыл катышкан жок. Лицензиялык мелдештен бери мына биринчи жолу чоң ири турнирге катышып жатат азыр Бекболот Мырзаназар уулу. Азырынча жаман эмес. Юна Фафе 2-чи номерде иштеп жатат жана Юна Фафеге 2-чи эскертүү. Эми Бекболот ушул жерде иштеши керек өзү. Атаандашы 20 секунддын ичинде упай албаса, Бекболотко упай берилет, 1 упай. Бирок ага деле Бекболот менимче карабастан өзүнүн күрөшүн көрсөтүшү керек. Себеби Юна Фафе менен бири-бири кылып 1 упайга үмүт кылып күрөш өткөрө турган болсо, анда мындан күчтүү балбандар өтө көп. Ал жакта кыйын болуп калышы толук ыктымал. 1 упай азыр Бекболотко кетти. Жакшы, акыр аягына чейин иштеш керек азыр. Бекболоттун 2-чи аракети дагы оңунан чыкпай отурат. Юна Фафе абдан жакшы коргонот экен. Бирок Бекболот өзүнүн ушул коронный деп коет, бутка кирүүсүн азырынча жасай элек. Өтө жакшы кирет бутка. Азыр жакшы мынакей контур абалды кармады Бекболот жана ушул жерде эмне болду? Упай иштей турган жерден ышкырык чаңыртып койду калыс. Эскертүү берген экен көрсө Бекболотко. Ой, жакшы. Иштеш керек эми ушул жерден упай. Иштеш керек Бекболот. 2 упай Азамат. Юна Фафе чындыгында улуттуу атаандаш экендигин айтканбыз. Бирок аз Бекболот Азамат. 9-0 жана дагы 2 упай керек, бүттү күрөш. 7-0 деп турат бул жакта, бирок 9-0 болгондой таасир калтырды мага. Же эми 9-0 болду. 9-0 эми болгон экен. 1 упай алса күрөш бүтөт. Аябай партерде алсыз коргонот экен Юна Фафе. Анын үстүнө Бекболот абдан мыкты иштеди партерде. Азамат Бекболоттун бул аракетин баалап коюшубуз керек. Юна Фафе ошол Артас Санаев менен болгон күрөштү өтө жакшы күрөшкөн Олимпиада оюндарында. Казакстандык балбан бир топ кыйынчылыктарга кабылып 7-0 эсебинде уткан болчу. Азыр Бекболот атаандашын биринчи бөлүктө эле 9-0 эсебинде артка калтырууда. Мен буга чейин да айтып өткөм, Гвинея Бисау десе биз алсыз деп ойлошубуз керек. Себеби Юна Фафе Олимпиада оюндарынын катышуучусу. Ал жакта татыктуу күрөш өткөрүлгөн балбан. Күрөш уланат, 2-чи бөлүк. Азыр Юна Фафе чабуулду курчутуунун аракетин издейт. Абайлаш керек Бекболот, абайлаш керек. Юна Фафе абдан ыңгайлуу бир позицияга келе алды, бирок Бекболот коргонуп кетти. Азамат, караңыздарчы.
чыныгында абдан чапчаң, абдан чыйрак балбан Бекболот. Бекболоттун келечеги абдан чоң деп ойлойм, менин оюмча. Париж Олимпиадасы буйруса, кыргыз балбандары үчүн чоң бир ачылыштардын бири болот деген ниеттебиз. Азыр жакшы бутка жетпей калды, бирок ошентсе дагы Бекболот абалды көзөмөлдөп күрөш алып барууда. Ой, жакшы, мынакей өзүнүн коронный бутка кирүүсү азыр Бекболоттун жана Юна Фафе килем сыртына чыгып кеткен экен. Бир упай берилди Бекболот Мырзаназар уулуна жана эсеп сандары 10-0. Азамат Бекболот ишенимдүү жеңиш, ишенимдүү башталыш. Буйруса баары жакшы болот. Урматтуу достор, биздин экинчи балбаныбыз макей биринчи күрөшүн утуп алды. Буйруса баары тең жакшы болот. Канал менен калып туруңуздар. Буйруса түз эфир болбосо да ушундай пираттык версияда чыгарып турууга аракетибизди жасайбыз.